эң эле оор ушу бала менен сыноо экен. Үн аркылуу тааныйт, атасын тааныйт. Бир балам дагы чарчап калган 4 жашында. Төрөлгөнү менен реанимацияга түшүп калды. Кызымдын азыр ичип аткан дарылары бир өзү эле 30 000 Германиядан келет. Менин ордуна эле суу жайгашып калган экен да. Муну кетиргенге да болбойт экен. Ошо бул 7-чи балабыз, 7-чи кызым. Баспайт, кыймылдабайт, отурбайт, ошо кыймылы азыраак. Чоңоюп баштаганы ошо көзүнүн көрүүсү дагы жок болуп кетти да. Эми ыйлап түшпөйт дешти да. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылы Сайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Мен Махабат Жанёк кызы. Азыркы тапта сиздерге кайрылуу жана сурааны менен чыгып калган чагыбыз, турган жерибиз Ак Ордо конушу. Бул жака келүүбүздүн себеби 2 жаштагы София сиңдибиз сейрек кездешүүчү ооруга чалдыккан. Жалпак тил менен айтканда мээдеги сонун көптүгү. Азыркы тапта дал ушул София сиңдибиздин ата-энесинин үйүнө келип калдык. София сиңдибиздин дал ушундай ала ахуалын билүү үчүн, азыркы тапта ден соолугу кандай, ден соолугун оңдоо үчүн, дары дармектер үчүн негизинен канча акча каражаты керектирет толук кандуу билүү үчүн. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Келип калдык. Жака таап коелу. Азыркы тапта биз Жана атайымдын үйүнө келип калдык. София сиңдибиздин апасы болот. Анан жогоруда дагы биз сүйлөшкөн убагыбызда эже айтып калды эле, 6 баланын апасымын деп. Ооба. Негизи 7 баланын апасымын. 7-чи кызым София. 7-чи кызы София жана жогоруда айтып кеткен. Анан квартирада турасыздар эже? Ооба, бул жак квартира. 2 бөлмөлүү. Ооба, бул жак чай ичкен жагыбыз, бул жак жаткан жагыбыз. Ошо кызыбыздын оорусуна карап, ошо көлдөн былтыр көчүп келгенбиз бул жака. Буюрса ошо кызыбызды айыктырып алалы деген ниетте. 2 бөлмөлүү үйгө батып атасыздар болду балам? Майла жок, ошо шартыбыз ошондой болуп атпайбы? Чоң үйгө чыга албайбыз. Анан ушул үйгө дагы араң киргенбиз дебейинби? Бала менен азыркы убакта эч ким албайт экен квартирага. 22 000 төлөйбүз. Жогоруда биз айтып өтүлгөн София азыркы учурда уктап жаткан экен. Анан Софияны колго алып, дал ушул баардыгы боюнча кененирээк маалымат бир айтып кетесизби? Макул. Урматтуу достор, сиздер менен Тулпар автокомпаниясы. Эгер сиздер дагы унаалуу болгуңуздар келсе, бизге кайрылсаңыздар болот. Тулпар автосалону сиздерге Корея өлкөсүнөн унаа да алып келип бере алабыз жана бизде ушул турган унаалардын 10%дан баштап биринчи төлөм менен 5 жылга чейин алсаңыздар болот. Сиздерге кызматтабыз Тулпар автокомпаниясы. Тулпар автосалону ушул 2 жыл аралыгында Бишкек шаарында 2 автосалону жана Ош шаарыбызда бизде 1 автосалонубуз бар. Тулпар автосалону биз сиздер үчүн кызматтабыз. Урматтуу достор, сиздер дагы ушундай тулпарлуу болуңуздар келсе, биз сиздерди чын жүрөктөн күтөбүз. Жогоруда да сүйлөшүп калдык, кызыңыздын оорусу тууралуу. Канча айынан бери ооруп келет, кандай ооруга чалдыкты? Негизинен өзүңүздөр кайсы жактансыздар? Биз негизи Көлдүк. Көлдөн болобуз, Саргамыш айылынан. Биз ошо бул 7-чи балабыз, 7-чи кызым. Анан бул боюмда бар кезде ошо 8 айында, 8,5 айында билинди. Эми ошо башында суусу көп экеничи. Ошо анан башында ошо врачтар деген прерывать эт дешти. Анан бирок антта алган жокпуз. Кесарево жолу менен амнисин төрөп алдым. Ошол күндөн тарта эле кызыма колдон келишинче эле көрсөтүп, ошол жакшы болуп кетет деген үмүттө жүрөбүз. 6 айында башынан эндоскопический аппарат менен операция болгон. Азыркы убакта кызымдын абалы баспайт, кыймылдабайт, отурбайт, ошо кыймылы азыраак. Көзүнүн көрүүсү 4 айында, 5 айында мындай көрчү. Анан ошо 6 айынан баштап операциядан кийин такыр эле көрө албай калды. Ошо. Бул операциядан кийин көрүүсү токтоп калды, көрө албай калды. Негизи ага чейин деле прям аябай көрүп кетет деген нерсе жок болчу. Бирок баягы мындай кичине
карачуда. Анан бул кийинчерээк эле уже чоңоюп баштаганы ошо көзүнүн көрүүсү дагы жок болуп кетти да. Азыр Канча айында операция болду? Кайсыл жакта? 6 айында операция болду. Бул Кыргызстандан эле Кортекстен жасаттык. Анда ошо эндоскопический аппарат деп эле ошо баштын ичинен суу циркуляция болуп айланыш үчүн ошо тешилген операция экен. Бизге ошо шунт койгонго болбойт делди да. Анткени биздин ошо диагнозубуз суусу көп болгондуктан, анан баягы чекеде эле мээ болгонго мээ чөгүп кетет деп ошондой кылындык. Ошо Тамак ичүүсү кандай болуп жатат? бул тамак ичүүсү негизи эле башынан эле смесь бөтөлкө менен ичет. Анан мындай тамакка аралаша элек такыр. Бүдүр кетсе да чакайт. Анан болгону эле ошо жанакындай каша, смесь ошондойлорду эле жейт. Анда деле ошо тандайт. Прям аябай тамакты мындай кылып жей албайт да. Анан ошо азыркы убакта мындай жутуусу дагы. Мисалы тамакты салганда обязательно соска салыш керек. Анан соска салсаң жутат. Соскону соруп Сосконун соргону тамагын жутат да. А так мындай өзү аябай жакшы жута албай калды да. Кыймылуусу кандай болуп жатат? Кыймылы буту колу кыймылдайт. Бирок Басканга аракет кылуусу? жок, биз даже отура элекпиз. Башы токтой элек. Бирок азыркы убакта ошо башын бир токтотот, мындай кармап, бирок отура элек. Анан 6 айынан бери пневмония өпкөсү бул өзгөчө балдардыкы экен да. Жатканда өпкө иштебей калат экен да. Анан эле бат-баттан эле пневмония болот. Анан акыркы уже 4-5 ай сайын больницага жатабыз. Бул жакта 6 балам бар. Анан ошо айдын жарымын больницада өткөзөм, айдын жарымын үйдө. Ошо 6 балаңыз менен акыркы узунсузга кошулуп 7 балаңыз менен чогуу? Жок, общий 7, анан бирок бир балам дагы чарчап калган 4 жашында. Азыр 6 балам. Оорудан алган? Жок, ооруган эмес, чуркап жүрүп эле ошо инсульт алды. Ошондон чарчап калды. Анан айтып жатасызбы да ушул ооруганы 8 айында боюмда барында билинди депчи. Анан энесиздерде, энеси башта баладан баштап кетип эч качан мүмкүн эмес да. Балаңыздын оорусунун кабыл кандай болду төрөгөндөн кийин? Негизи эле бул жашоодо эң эле оор ушу бала менен сыноо экен. Биринчи да ошо балабызды жоготкондо катуу сыноого кабылдык. Балабызды жоготуш аябай катуу оор болду. Анан экинчи ошо бул кызым ооруганда ошо башында аябай эле катуу кыйналдык. Кабыл алуу даже врачтар ыйлап түшпөйт дешти да. Өзүң операцияда жатсаң да үйүнө чыкса экен депчи. Ошону тилеп. Анан жок, үйүнө чыкты. Төрөлгөнү менен реанимацияга түшүп калды. Реанимацияда ошо бир 10 күндөй жатып анан чыктык. Анан балаңдын кыйналганын көрүү бул эң оор да, эң оор. Анан 4 айынан баштап судорогиси, жанагындай эпилепсиясы пайда болду. Ал кармаганда да кыйын. Анан ушул пневмония дагы бизди аябай кыйнап атат да. Анан азыр жакшы болуп калат. Анан баягы какырык болуп калат, бат элечи. Анан эле ошо какырыгын кетириш үчүн эле. Анан азыр бизде болуп калды. Баягы жолдошум такси эле кылат да. Анан мунун тапканы чындыгы жетпейт эч нерсегечи. Кызымдын азыр ичип аткан дарылары бир өзү эле 30 000 Германиядан келет. Ошо акыркы убакта аны дагы албай калдык. Анткени ал жактан да чыкпай, ошо бир себептер менен ошо ала албай калып турциямкыны ичсек, кайра күчөп атат да оорусучу.
бир дары-дармек эле 30 000 сом турат деп коебуз. Ал дары-дармек мисалы канча айга жетет? 1,5 айга жетет. 1,5 айга. Бир дарысы. Дал ушул баш көңдөйүнө суу толуп кеткен деп айтып калбадыңызбы? Дал ошол каршы дары ичип жатасыздарбы азыркы тапта? 30 000 дарысы ошого каршы? Жок, биз азыр эпилепсияга. Биздики бул дары менен суу эч кандай жоюлбайт экен. Анткени эме биздин мээбиз өтө эле аз. Суу көп болуп атпайбы? Мээнин ордуна эле суу жайгашып калган экен да. Муну кетиргенге да болбойт экен. Анткени бул суу жана биз эндоскопия менен жасалган аппараттан лишний кетип турат экен да. Болгондо бул суу калат экен. Анан могул ошо башындагы чекеде калган мээсин эле сактап калсак, эми ошол деле кызыма чоң жардам экен да. Демек жогоруда дал ушул кичинекей мээни сактап калууга мүмкүнчүлүк бар. Бар. Анан аны деле ошо бир Аллахтын колунда. Анан врачтардан дагы ошо реабилитация кылсак, жакшы болот деген үмүттөбүз. Анан ошо азыркы убакта дагы ошол жута албай аткан дагы ошо Москвада эме бар экен, клиника. Ошол массаж менен ошо реабилитация кылынса, анан ошол жакшы болуп кетет дейт да. Анан дал ушул врачтарга да көрсөтүп жүрөбүз деп калбадыңызбы? Доктурдан больницага да барып турабыз депчи. Анан жакын арада бир операция болот, Негизи ошол башына шунт коюлат делген. Анан бирок эми биз документтерди биякта өзүнүн ошо кортексте жасаган операция жасаган врач менен сүйлөшсөк, ошо азырынча негизи койгондо кичине коркунучтуураак экен. Анткени шунтту койгондо суу көбүрөөк кетип калса, мээ чөгүп кетсе, ордуна кан толуп кетиши мүмкүн экен да. Анан документтерин башка жака деле көрсөтүп көргөнбүз. Анан көрсөтсөк, ал жак ошо шунт коюш керек деген нерсени айтышты да. Анан бирок ал жака өзүбүздөн алып барып алып келгенге, анан бирок эненин жүрөгү сезет го, өзүм мындай көп тартпай атат да. Анан эгер жазып атсак, болчу нерсе болсо ошо бул жактан операция кылдырабыз, Кудайым буйрса. Анан дал ушул Германия жергесинен алынып келинген дарыга, дарыны алмаштырып Турциядан алдырып калдык дедиңизби дары. Бирок ал дарын ичкенден кийин оорусу кайрадан күчөп атат. Кайсыл жактагы дарыны кайра алдыртып ичсе, ошол биз ошо именно Германияныкын ичсек, судорогасы басылып калган да, почти болбой калган. Ортодон биз гормон да алганбыз. Ошол противосудорожный. Анан андан кийин ошо Германияныкын кошуп ичкенде судорогасы жакшы токтоп, анан реабилитацияга уже бизге уруксат делип, уже бизде дагы бир чоң бул кызымдын бир аз жакшы болуп, бир аз кыймылы, бир аз күлгөнү элечи бизге кадимкидей дем күч берет да. Анан ошо кайра ошо Турцияныкын ичип баштаганбыз. Ичип баштасак, анан күчөп атат да эмесичи, судорогасычы. Анан бирок жакынкы арада ошо реабилитациясын кайра баштайбыз деп атабыз, Кудайым буйрса. Анан биздики деген ошо бул баш мээ, могул агарып тургандын баардыгы сууда. Анан могул чекеси эле ушул мээ да. Анан ушул мээни эле биз сактап калышыбыз керек да. Анткени могул судорога болуп, эмеси жакшылап убагында дарыланып турбасак, бул мээ дагы жоголуп кетсе, анда кызым такыр болуп калат да. Кыйын акыбалда калып калчудай да. Анан эгер ушул мээни эле сактап калсак, анан бул кара куш мээсинде да чоң киста бар. Ошолору дагы кыйнап атат азыркы убакта. Ушундай азыркы тапта Суусу өтө көп экен да биздикичи диагноз. Бул сейрек кездешкен оору экен да. Дал ушул ооруну мисалы түп тамыры менен айыктырбаса дагы, кызыңыздын аз да болсо жакшы болуп кетүүсүнө мисалы канча акча каражаты керектелет экен? Дал ушул балким дары-дармегине же болбосо операция кылуусуна? Бизде эми моундай делген так сумма жок да. Анткени реабилитациялар, кызымды көрсөткөн ар бир эмелер бүт кымбат азыркы убактачы. Биз алып жүргөндөр. Анан операциясы канча болот, ошо реабилитациялар мисалы күнүнө ар кандай кетет экен. Бизде ошо так сумма жок болуп атат да, белгисиз болуп атат.
Атыркы тапта деле дал ушул кызыңызды больницага көрсөтөбүз, өзүңүз айттыңыз, көп акчага эле жатып керек келет деп. Анан дал ушундай мындай тамак ичпейт, смс берем деп калдыңыз. Күнүмдүк жашоого эле көптөгөн каражат Biz жеген тамакты ичпейт. Буга өзгөчө балага өзгөчө мамиле керек экен. Даже тамагын өзгөчөлөп беребиз. Жанакындай блендерден өткөзүп беребиз. Жалаң смесь, бес алсын деп, жакшы сместин дагы түрү болот да. Ошо болгон, ошо кызыма деп болгон жакшы нерсени ошо кылабыз кызыма. Анан ата-эне балдарынын келечеги үчүн кабатырланат. Азыркы тапта деле кызыңыздын келечеги үчүн күрөшүп жатасыз да. Анан ушул нерсени сурайынчы, кийин мындай дарыгерлерден да сурадыңызбы, кийин басып кетеби, сүйлөп кетеби? Жагдай кандай болот деп? Негизи мындай аракет кылсаңар дейт, жакшы реабилитацияга барса, убагы менен дарыланса, убагы менен дарысын ичсе, прям балдарга кошулуп ойноп кетпесе дагы, өзүнүн биздики азыр көздүн көрүүсү деле баардык нерсе мээден го. Анан ошол мээлери иштеп кетсе эле, хотя бы тамагын өзү ичсе деп тилейм да. Ошо отуруп калса депчи. Анан ошол мүмкүнчүлүктөр бар деди негизичи. Бирок ага бир 10 жылдап чуркашыңар керек деди да враччы. Анан көбүнчө эле ошо колго алганды жактырбайт. Жатса? Ошо жаткысы эле келе берет. Анан жаткызабыз, анан жана ооруп калганда кыйнап эле алабыз ушинтип. Азыркы тапта айтып калбадыңызбы, дал ушундай башына шунт коюлган убакта азыркы мен коркуп атам депчи, эненин жүрөгү сезет экен деп айтып калдыңыз да. Анан кандайдыр бир 3-4 жашка чыгып калган убакта коюуга мүмкүнчүлүк бар бекен? Кызды мисалы чоңоюп калган убакта коркунуч азаят бекен? Аны айта албайм азыр. Аны билбейм чындыгы. Анткени негизи биздики деген биз кечээ эле текшерүүдөн келдик. Ошо барганда биздики көздөн черепное давление болсо, анда резко жазалыш керек дейт да. Анткени черепное давление бергенде мээни кысат экен деле баланын акыбалы төмөндөп кетет дейт да. Реанимацияга түшүп калгыдай акыбалда болот дейт. Бирок биздики андай боло элек. Бирок биздикин дагы эми 1-2 күндө чечилет буюрса, ал ошо жана эпилептолог врач менен нейрохирург экөө сүйлөшүп, анан жакынкы арада чечилет деп атабыз буюрса. Көзүнүн көрүүсү боюнча суроом келип турат да. Башына төрөлгөндө айтып калдыңыз, жакшы көрчү депчи, кийинчерээк эле дал ушинтип көрүүсү төмөндөп кетти. Жок, башында деле прям аябай көрөт деп айтпайт элем. Анткени бир аз үнгө, көзүнө эме кылабыз го мындай кетиргенде, бир жакта ээрчип барса токтоп калат эле, анан аз-маздан болсо да ээрчичү да. Азыркы убакта болсо такыр фиксировать этпейт. Кечээ барып болгон эмеге тартырдык, такыр болбоду. Ошо көзүбүздүн көрүүсү жок да азыр. Кандайдыр бир операция жасатууга мүмкүн бекен көзүнүн көрүүсү үчүн? Жок, биздики мээден дейт. Качан мээни толук кандуу айтып бул баардыгын эле мээ управлять этет экен да, көздү деле, баардыгынчы бутун деле. Анан ошол мээ иштеп кетсе, көз деле көрүп кетет дейт. Көзүнүн прям өзүнүкү жакшы экен. Анан ошо башы мээси кысылбай, убагында жанакындай реабилитация болсо, мээнин эмелери иштеп кетсе эле, буюрса көрүп кетет деген эме бар да. Анан биз эле бул жашоодо кымбатчылык го азыркы заман, болгондо да Бишкек шаарында 6 балаңыздар менен. Азыркы тапта квартирада жашайсыздар? Ооба, бул жакта квартира. Канча төлөйсүздөр квартираңыздарга? 22 000 төлөйбүз. Бир гана жолдошуңуздун айлык акысы? Айлык акысы, анан балдарга пособие алып баштадык жакында эле. Анан кызыма 8 000 сом эмесин алабыз. Жанагындай инвалидностька чыккан. Ошо 8 000 сом алабыз ошо кызыма. Анан ал деле жетпейт. Балдар менен өзүбүздүн жолдошумдун бир туугандары, өзүмдүн бир туугандарым кээде элден жардам сураганга туура келип калат.
ошондой убактар болуп калып атат. Эми баягы балдардын өзүнүн рызкысы түгөнбөйт деп коет го. Атеме бир гана балдардын келечеги үчүн күрөшүп турмушат эмеспи? Дагы ошолордун айыгып кетиши үчүн, жакшы жашоосу үчүн. Азыркы тапта сиз дагы ушул София кызыңыз эле жакшы жашоосу үчүн, ден соолугу үчүн күрөшүп жатканчаңыз, ыйлабаңыз, баардыгы жакшы болот. Кызыңыз буюрса айыгып кетет. Ооба, кызымдын айыгып кетип, балдарга аралашып, ойногонун каалайбыз биз деле. Бөбөктөрү Кудайдан суранышат. Мен больницага жатып баштаганда эле буркурайлап калышат. Аллахым ушу бөбөгүбүздү айыктырчы депчи. Анан балдарымдын да дуасы, элимдин дуасы дейип буюрса кызым айыгып кетет деген үмүттөмүн. Кызыңыз баарын сүймөчү болсо керек, эң кичүүсүн баарын эркелетип жакшы көрүшөт эмеспи? Ооба, азыр аябай жакшы көрүшөт баары. Бөбөк байкелери бар, бөбөктөрү бар, эжелери бар. Эрке кыз турбайбы, София үйдүн? София эрке кыз, кызым. Бирок эметет, үн аркылуу тааныйт, атасын тааныйт. Мисалы кечикесин биз жок болуп калып, келип калган шартта атасы эми көбүнчө жумушта болот да. Анан келгенде кадимкидей келип, колунан кармап, атынан айтып, өпсө, кадимкидей сезет, ойгонот. Билет да, сезет. Демек угуу аркылуу. Угуу аркылуу ал жагы, могул тамак ичүү жагы сезгени аябай эле сезимтал кыз өзүчө. Анан буюрса эми чоң үмүтүбүз бар, буюрса айыгып кетет деп ишенебиз. Ооба, сөзсүз түрдө азыркы ай дагы жөн эле ай эмес, Рамазан айы, кандай гана жакшы дуа тилектерди кылса, ал нерсенин баары кабыл болот. Аябай жүрөктөрүбүздө ыйлап айтып берип атпайсызбы? Жүрөгүм ооруду. Сөзсүз түрдө Айтышы бар да, эненики кыйын болот экен. Өзүм аябай бүгүн эме кылгам го, жок ыйлабайм дейм да, анткени балдардын кошо жүрөгүн ооруткум келбейт, бирок айтыш кыйын экен. Ыйлабаңыз, сиз күчтүүсүз. Мыкты болгон 6 балаңыз бар экен. Кыйын болгон, сонун болгон кызыңыз бар экен. Сүйкүмдүү, супсулуу, чачын да соңгуп бара коюпсуздар. Эч качан ыйлабаңыздар, баардыгы жакшы болот. Урматтуу кыргыз эли, кызым Софиянын айыгып кетишине кайтегер карабай жардам беришиңиздерди сурайм. Кызымдын балдарга окшоп басканын, күлүп ойногонун чоң үмүт менен үмүттөнүп күтөбүз. Ошого сиздердин жардамыңыздар керек болуп турат. Жакын арада мүмкүн ушу операцияда болуп калышы мүмкүн. Азыркы убакта реабилитациясына, дары дармегине, ичкен тамак ашына чындыгы өзүбүздүн чамабыз жетпей калгандыктан сиздерден жардам